Ар бир семестр жаңы өлкө, жаңы шаар, жаңы окуу жай. Европанын 3 өлкөсүндө бир убакытта билим алган бишкектик Айкан. Бүгүн сиздерге Erasmus стипендиялык программасы аркылуу Европанын 3 мамлекетинде магистратурада окуп жаткан кыргыз кызы тууралуу айтып беребиз. Айкан Суранаева Бишкек шаарында туулуп өскөн. Ал жаш кезинен эле эл аралык уюмдарда иштөөгө кызыгып, гуманитардык сабактарга жана чет тилдерин аяктаган. Мындан улам ал Кыргыз-Түрк Манас университетинин эл аралык мамилелер бөлүмүндө билим алган. Бакалаврдык билимди аяктагандан кийин дүйнөнү кыдырып, жаңы маданияттарды жашап көрүү максатында Erasmus Mundus стипендиясына тапшырат. Бул программа аркылуу ал биринчи семестрди Германиянын Геттинген шаарындагы Георг Август, экинчи семестрди Чехиянын Оломоут шаарындагы Палацк университетинде окуп, үчүнчү семестрде Бельгияда билим берүү саясаты боюнча практика өткөн. Учурда Айкан кайрадан Германияда билим алып, Кыргызстандан суу саясаты жана Европа биримдик экологиялык саясаты деген темада дипломдук иш жазууда. Программа магистратурадагы окуу акысын, жашоо чыгымдарын жана учак билеттерин толук камсыздайт. Erasmus программасынын студенттери көп саякаттап, жаңы өлкөлөрдү көрүүгө аракет кылышат. Айкан дагы алардын катарында 10дон ашык өлкөгө саякаттаган. Айкан жаштарга чет өлкөгө окууга тапшыруу процессин жакшылап изилдеп, мотивациялык катыңды чын тилден жаз, мүмкүнчүлүктөр абдан көп болгону аракет кылуу керек деп кеңеш берет. Эгер сиз дагы Айкан сыяктуу чет өлкөдөн билим алууну кыялдансаңыз, комментарийге билим деп жазыңыз.